Мынакей пайдубалынын баары түшүп кетип, урап калуу коркунучунда турат. Кара Тоо айылындагы бул мектептин курулганына 1 кылым болгон. Учурда билим уясы авариялык абалда. Айылда мектепке барчу 700 бала болсо, анын 300-ü гана бул мектептен билим алышат. Себеби азыркы абалынан кооптонуп, балдарын көбүнчөсү бир нече чакырым алыстыктагы айылдарга алып барып окутушат. Бул мектеп албетте аябай суук. Жыл сайын эптеп баягы терезелериндеги тешиктерди жамап жаскап, жылдыктуу камсыздыкка аракет кылабыз, бирок баары бир деле баягы 27-жылкы мектеп өзүбүз айткандай эле баягы моралдык дагы эскилиги жетти, физически да эскилиги жетти дегендей канчалык жылдыганга аракет кылсак да бирок кармабайт, балдарыбыз ушуйт, ооруйт көпчүлүк учурда. Бул көйгөйдү чечүү максатында айылга 275 орунду жалпы наркы 79 миллион сомго бааланган мектептин курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Бирок башталган иш жай жүргөндүктөн учурда дубалы гана жаңыдан тургузулууда. Мындан улам окуучулар быйылкы жаңы окуу жылына кайрадан эски мектебине барууга аргасыз. 300 сменде окушат. Ушу көп көйгөйлөр жаралып, ушул мектебибиз 2020 жылдан бери курулуш иштери башталды. Бирок жылда кичинеден 5 миллиондон акча бөлүнүп, токтоп турат ушу. Быйыл да бүтпөйт го, быйыл болгону 5 миллион курулуптур, ушуну билбейбиз качан эме кыларын. Ал эми жумушчулардын айтымында мектепке бөлүнгөн курулуш материалдары өз убагында келип турса, суук түшкөнчө дубалын тургузуп, чатырын жаап үлгүрүшөт. Фундаменттер коюлуп кеткенден баштап каралбай калып, анан быйыл мына 1 айдын ичинде мына ушундай баягы көзгө көрүнүктүү мына кирпичтердин баары тең туруп калды. Бригадаларда аз болуп атат. Негизи эртелеткенге шашыш керек да. Нарын облусунда жалпы 143 билим уясы болсо, анын 35-и Кочкор районунда. Мунун ичинен 5-өө авариялык абалда. Учурда 3 мектеп жаңы салынып жатса, анын 2-өө быйыл пайдаланууга берилет. Норuz Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.